Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5 каналда Бешөө программасы. Биз бүгүн кыргыз тилинин бүгүнкү абалы тууралуу кеп салабыз. Студиябызда 4 коногубуз бар. Мени менен Бешөө. Анда эмесе студиябызга кирели да кеп баштайлы. Көрсөтүүнүн темасы кыргыз тилинин бүгүнкү абалы. Бүгүнкү берүүнүн коноктору Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев, белгилүү журналист Эсенбай Нурушев, Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков, алып баруучу журналист Керим Айдаров. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздү баштайлы. Тил маселеси көптөн бери көйгөй болуп келатат. Ушу тилдин ушул бизге чейин өнүкпөшүнүн негизги өзөгү эмнеде? А дегенде ушул боюнча кеп козгосок, ага биринчи сизден баштайлы. Биринчи раунд. Эми тилдин мындай колдонуунун негиз каражаты катарында иштеп кетпеген себептер абдан көп. Бирок ошонун эң башында ошол улуттун өзүнүн аң сезими, улуттук иденттүүлүгүн издөөгө болгон аракети, түшү, мээнети. Анан экинчи башка тилдин үстөмдүк кылып келиши. Анан үчүнчү экономикалык, каржылык маселе менен байланышкан болуш керек. 27 жыл өттү. Башка тилдин үстөмдүгү балким эгемендик алгандан кийин бир аз четке чыгыш керек эле го дейм да. Албетте туура айтасыз. Өзүңүз жакшы билесиз, 1978 жылы Бишкек шаарында тил маселеси абдан курч коюлуп, чоң илимий практикалык конференция болду. Ошондо Чыңгыз Айтматов өзүнүн оңгулуу, өзөктүү, педагогиялык маңызы бай баяндамасы менен чыгып сүйлөгөн. Ошол сүйлөп өткөн сөзүндө эстердин аймагындагы тилдердин акыбалы, ошонун ичинде майда тилдердин акыбалы жөнүндө чоң маселе көтөрүлүп, бир тилдин гегемониясы үстөмдүк кылып турган чакта тилдерди кандайча сактап калуу жөнүндө маселени көтөрүп, анан ал киши сунуш кылган кош тилдүүлүк билингвизм маселеси. Бул ошол мезгилдин туура чечими болду. Эсенбай агай, кош тилдүүлүк бизге керек беле? Бизге бир нече тил керек. Кош тилдүүлүк эмес, колдон келсе бир нече тил билген жакшы. Бирок эң башкысы биринчи кезекте өзүнүн эне тилин билиш керек да. Бардык жерде. Андан кийин анан канча тил билесиң? 26-30 тил билген адамдар бар. Колуңан келсе үйрөн. Бирок эң башкысы биринчи кезекте ушу биздин өзүбүздүн эне тилибизди билишибиз. Бүгүн эне тилибиз дагы эле колдонулуучу тилден өйдө чыкпай калды да, чыкпай атат. Себеби эмнеде? Ушул өзөгүн айтыңызчы. Себеби мындай, бул тарыхый фактор. Мына Орхон Энишейде биздин улуу каганатыбыз болгон деп айтып атпайбызбы? Ошол каганатка дагы мына изилдеп көрсөңөр, ошол каганатка түрк тили эрки чыгыш кыргызды басып алып, анан ташка жазган ошол түрктүн тили кирип кеткен. Мына Енисей тили менен түрк тилин ажыратканда Енисей тили таптакыр башка тил азыр. Аны түшүнбөйсүң. Анан кыргыздын тили ошондон бери эч качан үстөмдүк кылуучу маданиятка кирген эмес. Бүгүн үстөмдүк кылмайынча, үстөмдүк кылуучу dominated culture деп коет. Үстөмдүк кылуучу бир маданият болмоюнча, ал тил сөзсүз басындыда калат. Садагай, ушу үстөмдүк кылыштын өзүбүздүн тилибиз, бүгүнкү өзүбүздүн кыргыз мамлекетинде эмне керек? Эмне кылыш керек? Чын ошону сезиш керек да. Бийликте отургандар, асыресе аткаруучу бийликте отургандар, ошону чын эле түшүнүш керек да. Мындай жөн эле ошондой болуп жатат дегендей түр көрсөтүп жүрөбүз да 25 жылдан бери. 25 жылдан бери биз тилди, маданиятты ойлогон жокпуз. 25 жылдан бери кыргыздар үч нерсени аткарып келатат. Президент шайламай, депутат шайламай, анан премьер-министр шайламай. Мына ушул үч жумуштан башканы биз нагыз жакшы аткара элекпиз өзүнө.
Далай токтомдор, далай мыйзамдар чыкты. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча да. Бирок ошол папканын ичинде калып кеттүү деп ойлоп атам да. Токтомдор чыкканы менен өзү дагы ошол бийликте өзүлөрү дагы чыныгы сүйүүсүн жана сыйлоосун көрсөтүш керек да. Мисалы мына карап көрсөңүздөр, мурун бизде мамлекеттик катчы деген кызмат бар эле да. Ошол аркылуу биз эл башына жолугуп, могу интеллигенция өкүлдөрү. Акыркы убакта ойлоп көрүңүзчү, канча жолугуп атат интеллигенция өкүлдөрү. Саясатчылар басымдуулук, куру кыйкырык, популизм басымдуулук, жанагы караң калган добушту алыш керек 5 жылдан кийин. Ошондой популизм басымдуулук кылган учурда нагыз нерселер өспөй токтоп турат негизи. Жураб эке, сиз орус улутунун өкүлүсүз. Бүгүн Кыргызстанда керек болсо кыргыздар кыргыз тилин жакшы билбей атат да. Сиз ушул тилдин өнүкпөшүнүн өзөгүн айтып бериңчи, эмне себептен бүгүнкүдөй акыбалда турабыз? Эми кандай десем, бул мага аябай көйгөйлүү суроо келиптир. Тил баягы мына азыр эле Садык мырза айткандагыдай баягы популизмде тилге туура маселе кылыш керек, менимчечи. Башкача маселе кылыш керек да. Бул өзү тил дегени өзү керек болсо үй бүлөдөн башташ керек. Үй бүлөдөн. Андан кийин бала бакчадан. Андан кийин мектептен. Андан кийин өзү эле өнүгүп кетет. Анан менин оюмча, жеке менин оюмча, тил өнүкпөгөнү көп баягы методикалар болот го. Абдан туура эмес. Абдан туура эмес. Мисалы, баягы үйрөнөн деп келгендер келет да, мисалы бир курстаргачы. Аны аденди баштайт, башка тилде сүйлөбөгүлө, жаман кыргызча сүйлөгүлө, анан ата точ, зата точ. Анан үйрөнөм деген адам ушундан коркуй, муну менин колумдан келбейт деп эң биринчи жүрөгү түшөт. Буну майда нерсе деп ойлобогула. Мен азыр ошону изилдеп атып, эгер мага кичине жардам берилсе, мен азыр ошону иштеп көрөйүн деп атам. Курс ачып көрөйүн деп атам. Тартып, көрсөтүп, кыргыз тилин үйрөтүү боюнча. Үйрөтүү боюнча. Методикадан көп. Андан кийин баягы тилдин өзү негизи менин оюмча. Баягы тил биринчи эне тил деген бул маселе турбаш керек да. Бул турган иш. Аны кандай өнүктүрүп, кандай алып келип же зарылчылыгы керек да, зарылчылыгы керек. Назаркул ага, Казакстанда ошол тилин өнүктүрүш үчүн бала бакчадан аябай укмуштай сонун китептери чыгарып, өздөрүнүн улуттук баатырларын анан балдарга колуна берет экен да. Бала бакчадан өзүнүн тилин үйрөнгөнгө аябай ынтызар болуп башташты. Бизде ушундай аракет барбы? Эми өзүңүз туура баамдап атасыз. Тил деген бул зарылчылыктардын системасы да. Эң башкы булак бул эне мектеби. Ошол эне мектебинде бул маселе жөнгө коюлса, көп маселе чечилет элек. Андан кетип албетте бала бакча маселеси. Мына бүгүнкү күндө элеттик бала бакчаларда мындай проблема жок. Проблема каякта? Бишкек шаарында, Ош шаарында, анан Чүй областынын айрым райондорунда. Ошондуктан биз азыр билим берүү министрлиги менен иштеш талап кылып атабыз. Бишкек шаарында билим берүү бала бакчаларда жок дегенде 50% калып чыккыла. Депчи. Анан бул багытта китептер кетип атат, чыгып атат, бирок аны менен толук камсыз кыла албай жатабыз. Муну моюнга алыш керек. Жана сиз эне мектеби деп атпайсызбы? Эне тил бул эненин оозунан чыккан тил да. Эненин сүтү менен келет да. Эненин сүтү менен. Бүгүн энелер, жаш энелер башка тилде сүйлөп атса, орус тилинде же башка англис тилинде сүйлөп атса, анда биз кыргыз тилин кантип кеп кылабыз? Ошондуктан мен жана айтып аткан сөзүм улуттук сезим ойгонуш керек. Ар бир инсан жаран улуттук иденттүүлүгүн табыш керек. Эне өзүнүн уулуна, кызына улуттук баалуулуктарды үй бүлөдөн өткөрүп бериш керек. Ушундай баалуулуктун мейкиндиги, мезгили, жигерди иштеше, анда биз көп маселе чечкен болор элек. Ошондуктан анын эң түбүндө ошол жарандын эне тилге болгон эмгеги, мээнети, түйшүгү, бекенчилик сезими борборунда туруш керек. Сиз жакшы айтып атасыз. Бирок бүгүн тил комиссиясы
чоң министрликте чоң бир ишкана ушулар эмне иш кылып атат? Маселен, бүгүн кандай иш кылып атканы ушул кезге чейинкиси байкалган жок да? Албетте, балким айрым жактардан байкалып атат, айрым жактардан байкалбай атат. Мен ачык айтып коеюнчу, биздин коллектив өзү 21 киши иштейт. 21 киши иштейт. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, 15-14-жылы улуттук программаны кабыл алганбыз. Ошол улуттук программада абдан көп маселелер коюлган. Ошол мына баарыбыз көтөргөн маселелердин баары ошондо жатат. Ошолорду ишке ашырыш үчүн биздин эң башкы милдетибиз, биздин уставыбызда жазылган, биз тил саясатын жүргүзүбүз керек. Ушул багытта бир топ иште жүрүп атат. Бирок сиздер каалагандай, мына мен өзүм каалагандай деңгээлге чыга албай атабыз. Анткени биздин коом тил деген бул элдики да, элдин колдоосуна ээ болуш керек. Ар бир жаран, кыргызмын деген жаран, чек арада турган кишидей тил үчүн күйүш керек. Тил үчүн кызмат кылыш керек. Ал байкоочу, сындоочу болбош керек. Ооба. Менин эне тилим деп кызмат кылыш керек. Ошондо анан көтөрүлүп кетет. Жеке адамдар үчүн андан келебиз. Азыр кыргыз тил комиссиясынын иш аракети боюнча кеп кылып көрөлүчү чакан. Ушул боюнча оюңузду айтыңызчы. Эмче мындай да, мен өткөндө деле айттым эле, азыр тилдин маселеси чыкса эле ушу комиссияга касылат. Комиссия мындай кылып атат, комиссия антып атат. Комиссия деген комиссия менен чечилип калбайт. Бул жалаң ушулардын колунда эле болсо эгер бул маселенин чечилиши, анда качан эле чечип коймок. Маселе айтып атпаймынбы? Бизде маданият деген кыргыздын өзүнүн улуттук маданияты деген калыптан элек. Бизге адамдын бизге мына Садык туура айтты. Бизге абдан кубаттуу, тышкы таасирлерге анча-мынча таасирлерди тоготпой турган маданият керек. Жөнөкөй эле мисалдар. Мына Кытайлар дубал курган. Биздин ата бабаларыбыз ушу келбесин баспасын деп, ошону ашып түшүп деле анан Кытайды башкарган. Бир муун өткөндөн кийин Кытайлашып кеткен. Индияны алдылар. Эч кандай коргон соргон курган эмес, ар жактан ар ким барып, ошол жерде ушуларды басып алабыз деп Бабур барган. Бир муун өткөндөн кийин индус болуп кетишкен. Маданият деген абдан күчтүү болсо, ошол маданият башка маданияттардын таасирине деги туруштук берет, өзүн дагы бекем кармап барат. Мына азыр көрүп турасыңар, биздин кыргыз каерге барбасын, азыр мына миграциянын учурунда. Ал кыргыз болбой калып атпайбы? Агай, маданият деп атасыз да, ошол улуттук аң сезимди, көкүрөктөгү маданиятты сүйрөп кете турган бирөө керекпи, жалпы адам мындай бирөө өзүнчө башташ керек. Бирөөнүн колунан келбейт да, мунун баарын сүйрөп кетиш. Бир локомотивдин кереги жок бу жерде. Бул жалпы мамлекеттик саясат болуш керек. Кандай кылыш керек? Мына Садык айтып атпайбы? Интеллигенция деген, мына жазуучулар деген, маданий чөйрө деген, ушулар калыптандырат. Баягы маданий элита деген болот. Бизде ушул маданий элитага азыр ушул чөйрөнү бака маңдабай калды да, жылан жыттабай калды. Жогорку чөйрөдө тургандар буларды кабыл албайт. Мына жазуучулар союзу кандай калды ошол? Композиторлор союзу, театрлар, тигилер мындай, ай, байкелер, эжелер, бул кантип жашап атасыңар, эмне болуп атасыңар деп бирөө сурап койгон жок. А чын-чынына келгенде, мына тил деп атабыз, барекет деп атабыз, улут деп атабыз. Уңгусун кармап кала турган ушул эле чөйрө. Садык байке, эмне дейсиз? Биринчиден эми жанагы союздар жөнүндө айта турган болсок, күнөө өзүбүздө да бар да. Көп учурда ушул жазуучулар союзу болобу, башка болобу, союздун төрагасы кылып шайлап келгенде биз баягы аброю бар, жазуучу, ушундай адамдарды издей баштайбыз дагы. Анан бирок жакшы, мыкты, өнөрпоз, таланттуу, зор чыгармачыл, илхомор адамдар бир эле учурда жакшы башкаруучу боло албайт экен. Менеджер керек да. Кинодо биз башкача кылдык. Биз менеджерлерди чакырууга аракет кылдык. Көрөсүздөр, кинодо жылыш бар, мактанса болот да. Ал эми дагы айта кете турган сөз, тилди алып жүргөн эң негизги адамдар кимдер? Мына ойлонуп көрөлүчү. Эң негизги адамдар кимдер? Кыргыз тили деп биз парламентте да айтып атабыз, өкмөт да айтат, президент да айтат, бирок эмне келип ойлонуп көрөлү. Кыргыз тилин алып жүргөн адамдар кимдер? Булар биринчи кезекте ушул манасчы, акын, жазуучулар. Демек, ошол адамдар аябай сыйлуу инсан болуш керек да туурабы? Ошондойбу бүгүн? Мисалы жазуучуларды карасаңыз, жазуучулар ит көрбөгөн, кордукту көрүп жашап атат.
Ошого балким бийлик жардам бериш керек эди. Ушуга Балким эмес. Кеп мындайда мен сизге жыйынтыктап айтып койсом сөзүмдү. Кеп чыныгы көз караш керек. Чыныгы көз караш керек. Мындай күйгөн жөн эле баягы жөн эле сөз сүйлөп коюу эмес, өстүрүш керек деп. Жөн эле мындай популисттик эмес, чыныгы көз караш керек да. Айтыш керек да, ай, Чыңгыз Айтматовдун мекенинде 25 жылдан бери эгер бир жазуучунун аты чыга элек болсо, жаш жазуучунун аты чыга элек болсо, ай бул кыскача айтканда бул уят иш да. Эми ошону түшүнүш керек да. Жок, айтып атпайбызбы, биз деген элге жагыныш үчүн популисттик урандарды көтөрүп алып, эртең дагы добуш алыш керек. Мындайча айтканда, ошол популисттик урандар менен жашап жүрөбүз 25 жылдан бери. Нагыз иш кыргыз тили боюнча кылын элек. Кылса дагы ал деген өкмөт тарабынан эмес, коомдук уюм тарабынан кылган. Ошонун ичинде айтыш фондум бар менин. Мына айтышты чыгарып эле койдук. Манасчыларга да түрткү берген, биз азыр мына Самат Ибраев жакшы баштап келатат. Эми булар деген тилди кармаган түркүктөр да, ошол жазуучулар дагычы. А ким күч керек да буга? Садыкбай аке, сиз жогорку кеңеште отурасыз. Ушул жөнүндө жогорку бийликке айттыңызбы? Анткени бийлик локомотив болуш керек го деп ойлойм да. Жандай эмеспи? Айтмак түгүл, мен финансы министрлигине бул иштерге катышып отурат, ар бир комитетте билет. Финансы министрлигине сиз кыргыз маданиятынын душманысыз деп айтты. Будан артык кандай деп айтчу. Мына душманысыз деп айтты. Качанда болсо келгенде маданиятка кыскартасыз дедим. Маданиятты кырып, жоюп, жок кылгыла деп эле кыйкырып атабыз. Экинчи раунд. Анда урматтуу коноктор, экинчи раундка өтө эле. Эми тилдин өнүктүрүш үчүн, тил өнүкпөш үчүн эмне себеп болду? Эмне үчүн биз ушундай абалда тыгылып турабыз? Бүйрөм экен. Жакшы болот. Садык мырза жакшы айтты. Ол өзү иштеп аткан, өзү азыр аракет кылып. Мен да ошо ойдом. Кыргыздын ошо манасчылары, акындары бул эң тууда, туусуда бул бая туаса бизге берилген кыргыздаргачы. Анан мен да айтайын, мисалы келтирейин. Азыр кандай бир долбоорлор ачылат да, мисалы. Мейли техникалык жагын, мейли кандай долбоор жазылат, барат, колдойт, мисалы, Ырдайлы кыргыз ырларын 2000-жылы фестиваль катары ачылган. 3 жыл каржыланды. Жакшы. Ким тарабынан? Мамлекеттик тил комиссия мени чакырды. Раматлык Казат Акматов. Юра, фестивалды көп өткөрүп жүрөсүң, ушундай кылбайлыбы? Кылганбыз. Биринчи операда өткөргөндө мен өзүм режиссер, постановщик, өзүм кудрук, өзүм сценарист. Мындай элдин баары шок болду, депутаттар отурду. Мындай болуп, мен күтпөгөн нерсе болду. Анткени мен Казат Акматов сыйдап эле макул болдум. Анткени буга чейин мен Кадыр түндө өткөрүп, ушундай бийикке жеткирип, менден тартып алышты. Мейли алсын. Кана ал? Жок. Жок болду. Азыр жок Кадыр түн. Жо, мен 15-жылы мен кайра кишине баштадым. Мына, мондай кылса болот депчи. 900 миңге өткөрдүм. Мен киназия 12 миллионго өттү. Эл көргөн жок. Мисалы. Анан даяр долбоорлорго чыга элек долбоорлорго. Мисалы, Ырдайлы кыргыз ырларын азыр фестиваль катары 18 жыл болдубу? Теле долбоор катары 10 жыл болду мына ноябрда. Азыр эч ким каржылабайт. Эч ким каржылабайт. Билесе, аксакал канча келип айтам да. Эми даяр кыргыз тил аркылуу, кыргыз маданият аркылуу керек. Када салт бар кирет бугачы. Ар улуттардын баары биригип атат кыргыз тилинин арасында. Мен убагында 10 жыл машыктым бассейнде. Мындай алтын, мондай чынжыр таңган орустар мен мага келип, хитрый экенсиң деди. Эмне болду десем? Ушундай долбоор ачтың, эми акчага көмүлүп калдың. А ошол кой туруңуз. Ошол долбоору жашаш үчүн мен өзүмдүн машинемди саттым, аялга берген белекке саттым. Ушуга чейин мен топтогон акчанын баарын салдым. Өлбөсүн долбоор депчи. Пайдасын көрдүңүзбү? Бир гана президентке кире элекмин, калган баарына кирдим. Азыр пайдасын көрдүңүзбү кайра?
Iya. Пайдасын көрдүңүз бе? Ошо машина эгизин акчасын чыгарып алдыңызбы? Кайдагы пайда? Азыр менде студия күйүп кетти. Мен азыр карызга тоңдук балдардан барып 1500гө системный блок алдым. Пультум да күйүп кетти. Жакшы да телевидение колдоп атат. Жок эчтеке. Анан кыргыз тили керекпи? Мына. Угуп атасыз да. Эмне үчүн өнүп кетет кыргыз тили? Мен ойлойм ушунун эң башкы негизинде бул өлкөнүн экономикасы. Ар кандай өнүгүштүн булагы бул экономикага байланыштуу болот. Экинчи, бул тилди жалгыз эле бөлүп алып карабай, муну комплекстүү караш керек. Садык мырза жакшы айтты десем, аябай жакшы айтты. Тилди өнүктүрүш үчүн маданият, элдин улуттук аң сезими, тарыхы, бул жалпы мекенибизге каратуу болгон сезим жаңгыртышка чыгыш керек. Мына бир эле нерсе, адам баласы өзүнүн өнүгүшүндө илим берүү тармагында 4 революцияны баштан өткөрдү. Биринчиси, ата энелердин ордуна профессионалдуу кесипкөй тарбиячы мугалим келди. Экинчи, талим тарбия озек формадан час формасына өттү. Үчүнчү, адам баласы газетаны чыгарды. Кыргызстанда дагы алгачкы эркин тоо газет окуу куралы болгон. Төртүнчү, окуу куралына биз жаңы маалымат технологияларына кеттик. Мына ушул окуялардын баардыгы Кыргызстанда бир 70-80 жылдын алкагында өттү. Адам баласы муну миңдеген жылдарда басып өткөн. Ушундай чоң окуялардын зорагы менен маалымат да, аталыш да, жана башкалардын баары жаң келди. Ушундай көчкүн агымы келген маалда тилдин лексикалык кору дагы чоң кыйынчылыктарга учурады. Жаңылыктарга, ачылыштарга, табылгаларга. Ушундай момент кырдаал болгондо ошону иретке салган система жок болуп калды. Ошол эле мезгилде экинчи багытта орус тилинин үстөмдүгү тыныс туруп алды. Ошондуктан азыр биз эгемендүүлүккө чыккандан кийин, мына быйыл 29 жыл болду тилин кабыл алганына, келечки 30 жылдыгын элебиз. Ушул моментте жанакы комплекстүү карап, биздин тарых институтунда, тарыхыбызда, маданиятыбызда жана башка багыттарыбызда бир мезгилге мейкиндик алып чыгып, анан баарын жалпы иретке салып туруп, бир системада иштете алсак, анда тил илгерилете элек. Агай, 30 жыл уже өтүп турду, эми 30 жашка чыгыш керек. Ошол жерде төрөлгөн болачы. Бирок ушул өнүктүрүүгө себебин таппай жүрөбүз дали. Атуулдук, аң сезимди ойгото албай койдук да. Ким ойготуш керек, кантип ойготушубуз керек? Мен эң биринчи булак үй бүлө. Экинчи билим берүү тармагы. Үчүнчү коомчулук. Эми билим берүү кыргыз тилин мугалимдерине биз мындай айлыгын аз кылбастак, маселе кызыкчылык жок болуп атат да. Маселе мында да Кыргызстанда билим берүүчү мекемелердин 75ден көбүрөөк пайызы мамлекеттик тилдеги, кыргыз тилиндеги мектептер. Бул айыл жер. Кыргызстан боюнча кыргыз тилинде билим берүүчү мекемелер Кудайга шүгүр бар, жакшы. Маселе ал жердеги билим берүү сапатында бир маселе. Экинчи маселе, мен жана экономиканы бекер айткан жокмун. Азыр бизде тышкы ички миграция күчөп атат. Өзгөчө тышкы миграция ылдам жүрүп атат. Эмне үчүн? Өндүрүш жок. Эл жумуш менен камсыз болгон эмес. Ошонун натыйжасында биздин аң сезим эмне болот? Аябай өзгөрүү болуп атат. Эмне кылыш керек баласын? Эртеңки миграцияга даярдаш керек. Орусча окутуш керек. Орусча билим алсын, орусча эметсин деп. Эгерде биз жана президент туура маселе коюп атат. Аймактар чөлкөмдөрдү өнүктүп, эгерде биз айылда ишкана түзүп алсак, шаарда ишкана түзүп алсак, эл жумуш менен камсыз болсо, үй бүлөнүн каржылык финанс булагы туруктуу мүнөзгө ээ болсо, анда эмне маселе коюлат? Анда үй бүлөдө баалык башка деңгээлге өтөт. Улуттук баалыктардын кыртышын өтөт. Эгер ошондой кырдаалды түзүп алсак, анда тил маселесинде ыңгайлуу шарттар түзөт. Жана атуулдук жан дүйнөнү айтып атабыз да, бирок биз айылдагы балдарды эле чарды жөнүнө коелу. Кыргыздын баягы көнө сөздөрүн унутуп баштабадыкпы? Мисалга, кыргыз тили уламдан улам кедей болуп баратат. Ар бир экинчи сөзүндө орусча, англисче, арабча сөздү кошуп ийип атабыз. Туурабы? Анан дагы бул жерде дагы бир маселе келип чыгат. Элдин өзүнүн көркөм маданиятына болгон мамилеси. Анан китеп окуу маданияты келип чыгып атпайбы? Эгерде эл өзүнүн көркөм чыгарманы окуп алса, ал тилдин лексикасы сөзсүз жардыланат. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына биз жакында Энетил жана Айтматов 3 айлыгын жарыяладык.
Максат кантип Чыңгыз Айтматов менен эне тил жакындаштырабыз. Тилди жакындаштырып жаштарды. Кантип эне тилдин баалыктарын үйрөтөбүз деген процесс агым койгон биздин бир көз карашыбыз болуп атат. Ошондуктан бул маселеде көп проблемалар, бирок ошонун ичинде жанагы проблемалар чечүүчү фактор катарында ойлонсок болот. Менин оюмда мен бир мисал айтайынбы? Мына биздин түрк туугандар, жанагы Мустафа Кемал Ататүрк келгенде булар ушундай эле биздей деңгээлде болчу. Жарымы французча сүйлөп, жарымы тиги арабча сүйлөп, андай болчу. Анан мына ушул киши өзү ушул бүт реформасын өзү жасады. Жаңылбасам 3 күн сүйлөдү окшойт. 3 күн сүйлөдү. Жалаң түрк тили жөнүндө. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Кээ жанагы терминдерди өзү киргизген. Латын арабин киргизген, да? Латын арабин киргизген. Тиги андай-мындай кылды. Анан биз айтып атабыз. Эл өзү ойгонуш керек. Эл эч качан ойгонбойт. Өзүнөн өзү отуруп алды деп, кыргыз экен анан ушуну сүйлөйүн деп ойгонуп кетпейт. Ага түрткү берген. Бир камчы менен сабаган бирөөлөр керек. Биздин чын-чынына келгенде биз мен айтып атпайм, биз жалаң баскында жүрүп келген элбиз. Түрктөр басты, андан кийин калмактар, ойрот чуңгараларда 300 жыл жүрдүк. Анан кийин Кокон хандыгы, анан орустар келди. Ошолордун бардыгы, үстөмдүк кылган маданиятка өтүп кетти да. Кыргыз анын алдында жүрдү. Анан мына эгемендик берди эле, алдык эле. Анан бу оторчулуктан кийинки аң сезим деп коет. Постколониальный сознание деп коет. Бу жаман экен да. Кайра эле ошол совет мезгилинде үйрөнгөн адатыбызга кирип, ошондон чыккыбыз келбейт да. Маселен, алфавитти алайлы. Алфавиттик ичине бул тыбыштарды оңдобосо, бу тил жөнөкөй эле барып башка тилге өтүп кетет. Маселен, алфавитти алайлы. А, Б, В, Г дейт. Турабы азыр? Кыргыз өмүрү минтип айткан эмес. А, Б, В, Г деп эле айтат. Ой, ушун кээ бир тамгаларды алып коюп, анан кийин өзүбүздүн баягы кыргыздын көмөкөйүндө илгертен келаткан тыбыштарды ордуна коелу десек, өзүнүн интеллигенция айтып атпайбы? Ой, мындай болбойт да. Маселен, жанагы ичкертүү белгиси андай-мындай дегендер бар эмеспи? Гоголь дегенди кантип жазабыз? Анан Паскаль дегенди кантип жазабыз? Паскальды мына тетиги француздар өздөрү ошол ичкертүү белгиси жок да жазып атпайбы? Андан эмне болуп кетти? Мун үчүн мыйзам керекпи ушуну? Жок, турсаң. Өзгөртүш үчүн. Бул айтып атпайбы? Бир жагынан эле карап, тил комиссиясы турат, ушулар өткөрсүн, ушулар жооп берет. Акча бөлүп атпайбыз, акчаң эчтемени чечпейт. Бир баштаган мына Назарбаев, биздин кээ бир чоңдор жетекчилер сындап жүрбөйбү? Назарбаев андай экен, мындай экен деп. Назарбаев улутчу. Туура. Автократтык жагы да бар. Автократия деген бул жалаң эле жамандык эмес, кагылып кетейин. Бу автократтар Мустафа Кемал Ататүрктү диктатор деп эсептешет азыр. Чыгарбадыбы түрк диктатор болгонун? Мына Ли Куан Юн айтып атат. Азыр түштөн кийин ойгонуп, ой, шундук экен, анан Сингапурду да шундай кылды. Авторитарный менен башкарып чыгарды. Бизде өзүбүздүн кыргыздын жалпы улуттун бардык несин сактап кала турган бир система таба албайт. Аны ошонун ичинде кандай система ушу биздин маданиятыбызга жалпы кыргыздын өзүнө пайда алып келет деген жок. Азыр мына парламенттик системада өттүк эле, бүт барат. Ар кимиси өзүнүн көмөсүнө гүл тартат. Тээрге өзүнүн өкүлдөрүн коет. Мына көрүп атасыңар. Биздин квота, ал міне менчигине басып берипти ошол партияны. Ушул маселенин өзү мына жакшы болбой калды да. Эгер мына совет мезгилинде жаңыдан башталганда кандай кылган? Касым Тыныстанов башкаларды үйгө камап коюп бир жерге. Мына түзөсүңөр, мындай кыласыңар деп бөлүштүрүп берген. Эми жок кое турсаң, ушул маселени, эң жөнөкөй маселени чече албай аткандан кийин анан биз кыргыз тилин жөнүндө эмне сөз кылабыз? Анда сиз айткандай авторитардык бийлик бизге керекпи ошондо? Керек кээ бир жактарында. Бирок акылдуу, агарган, көгөргөн автократ керек. Просвещенный деп атпайбы? Биринчиден ал өзү өмүрү калп айтпаш керек. Башкага да калп айттырбаш керек. Экинчиден
өзү жебеш керек, башканы да жедирбеш керек. Үчүнчүдөн өзү да мыйзамды так сакташ керек, башканы да мыйзамды так сактаганга аракет кылыш керек. Төртүнчүдөн өзү да ушу улут үчүн күйүш керек, башкаларды да улут үчүн күйдүрүш керек. Не дейсиз? Мен ушундай. Биринчи жанагы сөзгө айтып өтсөк, өстүрүш үчүн чыныгы таланттарды, чыныгы иш кылган адамдарды дагы баалаш керек да. Бизде кандай болуп атат? Мына буга чейин мамлекеттик сыйлыктар берилди, Атамбаев убагында. КВН'ди ойноп жүргөндөргө данакер орденин берди, ошол. Эми алар 5-10 жыл болсо керек башталганда деп ойлойм да. 10 жыл деле болду элек болуш керек. Болор элек. Мен жакшы. Айтыш коомдук фонду миллиондогон долларларга сомдорго эмес жумуш аткарды да. Анткени эми бул кыргыз тилин өстүргөн уюм болуп атат да, эми айтыш фонду ошондо. Эми тияка барып албетте Путиндин көзүнчө ойнобойт акындар. Бул эмне? Бул барып турган мындай акыйкатсыздык болуп атат. Же болбосо Кыргызда өмүр бою эмгек кылып, таланты менен жазып жүргөндөр бир ардак грамота алып калсам экен дейт да. Ой, орден медалды жөн го, ардак грамота алып калсам десе, шопурга келип, манас орден. Ой, бул кээ бирлердин мындай айтканда чыгармачыл адамдар мындай эме болот да, назик болот чынындачы, жүрөгүчү. Алар күйүп кетет да жөн элечи. Ушуну көргөндөчү, алар өртөнүп кетет да. Анда эмне кереги бар деп атат да? Кызмат кылып эмне кереги бар? Кошпойчу силерге. Сөз кошуңуз. Азыр бир секунд. Ошол эле сизге айткам, ошондой эле сыйлык берилгенде мен ошол арулуттар менен жүрөм да. Ассамблеяда иштеген, мен билбеген адамдарга орден дружбы народов берип атат. Мисалы, бул ушуну эле кошоюн деп аткан да. Мындай да. Садык абдан туура айтты. Жанагындай кылып неткен бул кыргыз маданиятын, жалпы улутту маскаралагандык. Туурабы? Эмгеги сиңип, кичине анча-мынча бир төбөсү көрүнгөн бирөө болсо айтасың, жакшы экен деп. Мен маселен мына Сейит Жетимишев деген жазуучу бар. Ушуга кыргыз эл жазуучусу деген наам берди эле. Мен өзүм алгандай сүйүндүм. Сүйүндүм мен, чын айтайын. Калыс бааланбай жүргөн. Мен айттым жолукканда. Байке, мына сиз ансыз деле наамы жок эле эл жазуучусу элеңиз, эми анық ел жазусы болсуңуз. Анан жанагындай нерселер боюнча мен айттым эле, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер деп, аты жыты белгисиз, каяктан чыккан белгисиз. Мен бир сунуш киргизейин дедим. Айтып эле жүрөм. Кыргыз калтурасына эмгек сиңирген ишмер дегенде бир наам киргизиш керек. Эч ким албайт анда, бара да беришпейт анда. Качат эч ким албайт. Себеби мындай болуп атат, абдан туура айтып атат. Эмгеги бар. Кичине мындай көрүнгөндөр эмес, жалдан калтуруш, аты жыты белгисиз, эми шофёргө манас орденин бериш деген эми. Анан ошол таланттарды чакырса, ченесизби? Таланттарды чакырып жөн эле бул жерде жана каражат, экономика деген дагы жерсек деп айтышат, бирок мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтайынчы, айтыш фонду түзүлүп атканда эл ачка болчу. Эчтемеси жок. Нан жок болчу каражат түгүл. Ошондо чыкты да. Ага карабайт менин оюмча. Мына мисалы ошо Ататүрктү үлгү кылып келип турат. Ататүрктүн феномени эмне? Ататүрк тизелеп калган түрк элин тургузду да. Туурабы? Канча бүтүндөй анта курчап алган, мына эртең биз баш ийебиз деп багынып берип аткан түрк элин ылайдан көтөрүп тургузуп кетти. Демек каражатта деле көп кеп эмес. Кеп туура кыргыздын ошо маданиятына бир иш кылсам деп күйгөн чынында жигиттери бар да. Чынында жигиттери бар. Ошолорду чакырып эле, сиз туруп бериңизчи башына деп президент башты деле улуу башын киши кылып сурансачы, туруп берет ар бир багытка. Театрга, жазуучуларга, мына сүрөтчүлөргө. Бизде эмне болуп атат? Бизде барып туруп, ал өзү билет, өзүнүн
баасын, маңызын. Жок бизде мындай болот атпайбы? Келип сен кошомат кылсаң, сен ошол сени ой мен эмне кылып кошомат кылышым керек бирөөгө. Ошо да. Эгер мен билсем жумушту деп ойлойт алар, түшүндүңүзбү? Мен эмнеге барышым керек? Мага келиш керек, менен суранса, туруп берсем болот. Баштап берем. Ошол эл ишенимин алар деген ушундай ыйык кармашат да. А бизде тилекке каршы мындай маданият калыптанган. Сиз канчалык жакшы, мыкты сөз айта аласыз, канчалык жагымдуу кошомат сөз айта аласыз, сиз жыласыз. А көп учурда андай кишилер чоң ийгиликтерге жете алат. Жана Эсенбай айткандай авторитардык бийлик бизге керек деген ойду айтпадыбы? Ушул керек болсо кандай болот бизге? Эсекемдин айтып атканы бул башка жагынан айтып атат. Башка жагынан айтып атат мындай. Бул киши айтып атканы мына калыстык. Калыстык болбогон жерде эч нерсе жылбайт. Акыйкаттык болбогон жерде эч нерсе жылбайт. Биз деген менталитетти карап көрүшүбүз керек да. Биз деген Өзбекстан же Казакстан эмес кан көргөн. Биз деген кыр куруудан чогулган эл, биз ар бир колотто жашаган. Бизди башкаруу жана бизге тию бул акыйкат гана болбосо андан башка нерсе менен башкара албайт. Мындай да. Калыстык керек. Калыстык керек. Мен айтып атканым мындай. Саясий маанидеги автократ керек эмес бизге. Улуттук маанидеги автократ керек. Анан бизде мындай деп айтат. Ким президент болсо ошону улуттун лидери деп айтат. Бул туура эмес. Улуттун лидери деген башка, бул мамлекеттин лидери деген башка. Ошол мамлекеттин башына келген улуттун лидерине өсүп чыкса, мына Ататүрктө, Ли Куан Юда, ошондо өнүгөт элек. Анан кандай ыкма менен алып барат? Кантип башкарат? Бул башка маселе. Анан дүйнөдө мына азыркы күндө көп жерде сөз болуп атат. Бул автократизм, авторитаризм дегендин көбүн туура эмес, сындап жүрөт. Бизге улут жагынан маданий автократия керек. Мен Садык мырзанын сөзүн улап, мен да сүйлөсөм болобу? Ал ушул жерден бир эме бүтпөйт, биз жана Жок, кой. Мен үйдө отуруп, телевизор көрүп атып, каналдарды эметип аткам. Монголиянын президенти келип калды. Мен ушуну бир угайынчы деп, ага мындай суроо бериптир. Монголия азыр жакшы өнүгүп атат, кандай бир кеңеш берет элеңер? Мен кеңеш бергенде эмне? Ар бир элде, ар бир жерде ушундай жанталашып бирдеме кылам деген адамдар бар. Ошолорго бут тозбой коюш керек. Өзлөр алып чыгат. Туура. Мына мен сөзмө сөз ушуну уктум. Анан дагы кошуп коет элем, бул жерденчи адам ооруп калса, доктурга барат. Доктур туура эмес диагноз койсо, туура эмес дарыласа, адам жок болуп калат. Туурабы? Ошон үчүн бул жерде бул деле ошол. Биринчиден токото жерин табыш керек. Не болуп атабыз? Экинчиден бул сиздин сөзүңүзгө улап, мен оюмча, бул бийликке жеткен адам бир Кудайга жалынып, о Кудай рахмат, мага күч бер, күч кубат бер, мен ушу эл үчүн, жер үчүн бир жакшы тукумума кала турган жакшы сөз калтырып кетейин, иш кылайын. Мансап деген жок болуш керек. Баягы иш жөнүндө караш керек. Бул мисалы жаман кишиби? Бирок иш жакшы кылат. Ал жакшы кишини коюп коет, ишти билбейт мисалы. Герой экен. Мен кошуп койчу, тил маселесин чечүүнүн бир эки ыкмасын окумуштар белгилешет да. Биринчиси демократиялык либералдык жол. Мына биз ушул жолду тандап алдык. Ошол жол менен кетип атабыз. Буга эмнелер туруштук берет? Буга калыптанган, иретке түшкөн тарыхый жол бекем улуттук баалыктар буга туруштук берет. Ал эми бул тил сыяктуу баалыктар келгенде калыптан эле иретке түшө элек. Системасы кыймылдап турган процесске мына Казакстандын жолу туура болгон. Ал киши биздики Казакстанда бизден акыбал абдан оор болгон. Бирок кыска мезгилдин ичинде ал киши бул маселени алдыга алып чыга алды. Ошондуктан жанакындай улуттук маселелерде өзгөчө туруктуу касиетке ээ болуп белгилери бар нерсе келгенде авторитардык каражаттар абдан зарыл. Ана мен ойлойм бүгүнкү күндө кыргыз тилинде сен абдан туура белгилеп айттың. Айрым авторитардык каражаттарды колдонуу абдан зарыл. Ал эми мына Садык мырза айтып аткан айтыш өнөрү бул кыргыздын кайталангыс баалуулугу. Кайсы кырымда болбосун, кандай шартта болбосун, ал баары бир жанып турат, күйүп турат, элеңсеп турат. Караңызчы, эгер ушул сыяктуу касиетке кыргыз тили ар бир жанагындай эң сөзү болуп калса, ар бир кыргызмын деген адамдын тилеги үмүтү болуп, үйүндө колдонуу каражаты катары тырып иштеп турса, анда биз
бул маселени көйгөй кылып лай калат элек. Ошондуктан мына бул киши ошого карабай туруп, кандай демөүчүлүк кылып, жанакы маселени бүгүнкү шартта 21-жылында мындай экономикалык кырдаалда айтышууларын алып чыгып, кайрадан жаңы деңгээлге алып чыкты. Бул жарандык позиция. А мына ушул бүгүнкү күндө педагогикада бир жакшы нерсе бар. Тарбия берүүнүн эң башкы ыкмасы бул үлгү көрсөтүү. Жеке үлгү. Үлгү көрсөтүү. Жеке өрнөк. Муну ушундай үлгү ар биз көрсөтүш керек. Ушул жерден азыр биз баягы 3-чү бөлүктө сөздү баштап алдык да. Урматтуу коноктор, биз азыр эми 3-чү раундга өтөлү. 3-чү раунд. Бул эми кыргыз тилин кантип өнүктүрөбүз? Ушул жөнүндө кеп башталып кетти. Эми ушул жөнүндө баштайлычы. Казакстанда кыргыз тил комиссиясына жылына 125 миллион доллар акча бөлөт экен дагы, бүтүндөй Казакстанды казакташтырууга аракет кылышат экен да. Сиздерге канча акча бөлүнөт? Биздин эми боюнча 30 миллион бөлүнөт. Былтыр кесип салдык. Сом 18 алдык. А улуттук программа аткарыш үчүн биздин комиссияга 1 миллион 600 сом бөлүнөт. Ал жанагы 5 номинациядагы китеп чыгарабыз. Дүйнөлүк адабият, классикалык кыргыз адабияты, жаш акын, жаш таланттардын сериясы, анан балдарга арналган китеп чыгарабыз. Ушул болгон ушул бизге каражат. Анан эми эң башкы маселе мен кайра кайталоо аркасында үй бүлө, эне мектеби жакшы иштеш керек. Бул улуттук экинчи маселе. Экинчи маселе бала бакчаларда акыбалды кескин түрдө оңгошубуз керек. Үчүнчү билим берүү системасында билим берүүнүн эл аралык стандартка негизделген системасын киргизишибиз керек. Мына өкмөттүн 757-токтому боюнча биз ал системаны мамлекеттик муниципалдык системага киргиздик. А1 деңгээл, А2 деңгээли, В1 деңгээл, В2 деңгээли, С1 деңгээли. Мына 19-жылдан баштап бүт мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер В, А2 деңгээлде сертификатка ээ болуш керек. 20-жылы В1 деңгээлинде, 22-жылы В2 деңгээлиндеги сертификатка ээ болуш керек. Эгер андай сертификат жок болсо, ал кишинин кызматтык абалы каралат. Эми ушул системаны мектепке киргизиш керек. Мына жана кимиңиз бирөөңүздөр айттыңыздар, баягыдай эле Зататошто окутат, Этичте окутат деп. Биз ал жандан катышыбыз керек. Билим берүүнүн мазмуну коммуникатив билим берүүгө негизделген, баарлашууга, сүйлөшүүгө негизделген багытка кетиш керек. Ошон үчүн биз талап кылып атабыз. 21-жылы мектепти бүтүрүүчүлөр В1 деңгээлинде сертификат алып чыксын. Эгер андай сертификат жок болсо, андан аркы билим улантууга тоскоолдук. Ошон себептен кыргыз тилин жакшы билип калабызбы? Жок, андыктан зарылдыктар система түзүлсө, ойгоно баштайт да. Окуу мен 21-жылы окууну бүтөм. Мен В1 сертификатын алышым керек. Эгер ал сертификатым жок болсо, жогорку жайны тапшыра албайм. Же болсо 21-жылы жогорку жайын бүтүрүүчүлөр В2 деңгээлде сертификатын алыш керек. А мен В2 сертификатын албасам, мен мамлекеттик муниципалдык кызматтагы санакка катыша албайм. Мени катыштырбайт деген сыяктуу зарылдыктардын системасын киргизип атабыз. Ошол аркылуу бир жыйынтыктар болот деген ишенич да, үмүт да зор. Бизде мындай да кызык маселе коебуз кейдечи. Өзгө да журналисттер деле сен да айтып атпайсыңбы, жакшырып кетеби деп. Бүгүнгү кечинде кыргыз тилин билбей жатып, эртең менен тура калып эле кыргызча түш жөрүп калат деген бу жомок. Бул үчүн бир топ убакыт керек. Бир муун да керек. Бир муундун да өмүрү кетишмек. Анан ушул тилде бүгүн акыбал мындай экен, анан эртең түгүндөй кылып коюш керек деген бу жомок. Бул тилди сактап калыш үчүн, муунда муунга өткөрүш үчүн, байытыш үчүн көп ыкмалары бар, ошолорду таяк биякты карап үйрөнүш керек. Анан азыр технологиянын заманы. Тилди кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн өтө куу болуш керек. Мен үйрөнбөймүн деген, мага кереги жок деген ушул тилди дагы аргасы үйрөнүп ала турган бир ыкмаларды табыш керек. Мага маселен мына чөнтөкдө телефон бар да. Баардыгы алып келет. Импорт кылып, анан уксаң эле же англисче сүйлөйт, же орусча сүйлөйт. Сиз мондай деген музыка уктуңуз, шуну минтип алыңыз аны. Бай. Ошол алып келгенде баардык жерде эле ушундай кылышат, көп жерлерде. Алып келгенде эле ошого программага киргизип, кыргызча. Саламатсызбы? Андай мындай деген жөнөкөй жанагы мына Назаркул айткан жанагы баарлашууга, сүйлөшүүгө ылайыкташкан жөнөкөй сөздөрдү киргизип, ушундай бирдемелерди ой. Ошолор киргизип коюш керек. Анан
ушул сыяктуу бир нерселерди ойлоп табыш керек. Анан интернет азыр кеңири жайылды. Мен ушуну айткым келип Иә, атам. интернет. жаңы маалымат. Интернетте башка тилде англис тилин үйрөнөм десең, бир Бардыгы. айда үйрөтүп кое турган программалар бар. А эмне үчүн бизде ошолорду өнүктүрбөйт? Ар бир мына келген интернет сатып алсаң, Кыргызстанда ошого программага милдеттүү түрдө киргизип коюш керек ошондой программалар. Ага, ушунда соц тармак, интернет соц тармакта колдонуш керек деп ойлойм да, мисалы өнүктүрүш үчүнчү тилди. Анткени азыр соц тармакта элдин баары отурат. Ал жерде эмне гана сөздөр да. Ошон үчүн бир топ, бир группа болуп алып туруп, күнүгө соц тармакка, Facebookка ушундай жаш кыргыздын укмуштар сөздөрүн чыгарып турган, балким ушундай бир себеп болор дейм Андайлар деле да. болуп атат. Болбоду, аракет кылып атабыз. Аракет кылып атышат. Мына Баары былтыр- минетип атат. Бирок мындай да. Бу соц тармак андай мындай деген аерге итибай, чотубайдын баары кирет. Баары кирет. Өзү өлө албай жатып сага акыл үйрөткөндөр да ошо. Анан аны да ылгаш керек, ыргаш керек. Ал ошо соц тармактын баарына да өзүнчө бир мамлекеттик бир ойнолунган, абдан жакшылап неткен адистер чогултуп, техно хай-тек жагынан. Ошондой бир программаларды киргизген бир иш-чаралар керек да, программалар керек. Анан эми калган мына айтып атышат, калгандар айтат, менин жеке көз карашымда азыр мына технологиянын заманы. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мындан алыс кете албайсың. Мына ушулардын мүмкүнчүлүгүн кеңири пайдаланыш керек кыргыз тили үчүн. Мен толугу менен ушуну колдойм. Өткөн жылы биз жогорку кеңеште каралып, Садык мырзалар бизге аябай жакшы кеңеш жардамдарын берип турушат. Ошонун негизинде былтыр биз тендер өткөрүп, акча таап. Анан Кудай буйрса ошол мектеп жашына жетелеп, бала бакчадагы балдар үчүн, үй бүлөдө отурган балдар үчүн жакшынакай программаны иштеп чыгып атабыз. Мына Кудай буйрса жакында презентациясы өткөрөбүз. Улутцов деген фирма утуп алган. Абдан жакшы программа жасап атат. Ушу чөнтөгүнө салып жүргөндө кыргыз тилин кандай үйрөнүп турган бүт мазмунун жакшынакай программаны Кудай буйрса мына бүтүп калдык. Кудай буйрса коомчулукка беребиз. Кантип? Азыркы психология биздин замандын психологиясы. Биз эми ушул психологияга келдик. Эгери мисалы биздин бала кез убакта тамак менен коркутсаң болот эле балдарды. Тамак жебейсиң деп. Бул чоң нерсе болчу. Бул чочучук биз кечинде тамак жебей калабыз деп. Бүгүн айтып көрсөңүз балаңызга күлөт. Күлөт. Демек заман өзгөрүп келет. Замандын таасир берүүчү психологиялык факторлор өзгөрүп келет. Бүгүн антип коркутуу, үркүтүү эле эмес, кызыктыруучу факторлорду колдонуу менен. Ошонун ичине технология кирет, башка нерсе кирет. Бирок кызыктыруучу адам эмне үчүн жашайт? Муну философ Брейт айтып өткөн. Бул биринчи кезекте адам барктуу болуш үчүн жашайт. Барктуу болсом экен. Менин баркымды билсе экен деп жашайт. Мына ушул факторду биз колдоно албай келебиз да. Эгерде баардык чоң көйгөйдү бүтүндөй чечип коюш эч кимдин колунан келбейт. Эч кимдин колунан келбейт. Чекесинен алып чечиш керек. Мына бир кезде биз айтыш коомдук фонду деп акындарды чекесинен алып, анан манасчыларды да эсиңерде бар, биринчи манасчыларга жардам берген айтыш фонду түнү менен күпүлдөтүп айттырып берди. Анан кинематографияга кирдик, аны бөлүп алып, бирок ошол жерде жок дегенде 10 жылдык, 20 жылдык, 50 жылдык казыктарды кагып келатабыз. Өсүп кое турганда. Мына азыр жазуучулардын абалы өтө кейиштүү болду. Кирип жардам берели десек, каалагандар да бар аны жазуучулардын ичинде, каалабагандар да бар да. Эң кызыгы каалабагандар да бар. Неге себеп? Анткени жакшы жашап атышат өзлөрүнчө кээ бирлери. Эми ал жерге бүлүк салгандан эмне кереги бар? Бүлүк салып, бир жаңыча бир биз жакшы жашап атабыз. Бир кандайдыр бир схема бар. Ал бузулат. Шатасызбы? Бузулат. Бул болот. Мына театр сыяктуу. Театр эмне үчүн өспөй жатат? Театрда азыр бакма тоок принциби бар. Бакма тоок принциби бул өкмөттөн айлыгың бар кичине. Жылуу жерде отурасың, сенин жылуулугуңду, сууңду, газыңды, отуңду өкмөт төлөп берип атат. Анан эмне кереги бар проблеманын айерде? Айерде эмне кереги бар проблеманын? Сиз аяка идея менен бар. Мен 6 ай иштедим театрларда. 6 ай чогулдум. Министр кезиңизде, да? Жок, министр эмес, кийин депутат болгондон. 6 ай чогулуп, өстүрөлү театрды.
Бирок систем ошол бакма тоок принциби болгон жерде бирдекени өсүш кыйын да. Ошол эле жазуучулардын арасында дагы баягы союз аркылуу, башка бир жака жетип, бир жерден сөз сүйлөп калган ошол принцип бар да. Биз бузушубуз керек. Киночулар эмне үчүн өсүп атат? Киночулар деген булар жылаңач жоокерлер. Алар жыл сайын акча албайт, ай сайын. Алар деген алса проект. Бир жыл тартат дагы 2 ай жылаңач жүрүшөт. Ошол иштейт алар, изденет. Ошон үчүн кино өсүп чыкты да. Жазуучуларды бөлүп алып туруп өстүрө турган болсок, жазуучуларды бул баркын чыгара турган болсок, жазуучулар пайгамбардан кийинки кана адамдар болушу керек. Мына манасчылар, акындар, деги эле өнөр адамдары пайгамбардан кийин адам болуш керек. Союз кезинде бирок бактуу эле алар. Жок, мына азыр дагы айтыштан мисалы, ушул аалы мисалы иниме мен өзүм телефон чалсам албай коет кээде. Чын айтып атам. Мен сүйүнөм ошол. Улуттун ар намысы да бар. Сүйүнөм. Деген анткени чыгармачыл адам ошондо. Чыгармачыл адам деген бар го. Керек болсо сенин байлыгыңды, бийлигиң барында аттап басып келе турган адамдар гана чыгармачыл, чынга чыгармачыл адам болот да. Мына кинематографисттер бар азыр ошондой. Мына айтайын жана Эрнес Абдыжапаров. Мага сыйлыгыңардын кереги жок деп мына 20 кино тартты. Бир алакандай кагаз албай жүр. Керек болсо. Жазган сайын. Ошондой эгерде биз жеткизе алсак чыгармачыл адамдарды, анда эмне болот? Алар кумир болот дагы, а эл деген бар го, бул кантип айтпайлы, баары бир алар пиарга, мындай нерсеге баары бир икемдүү болот да, мындай икемдүү эмес, баары алданат деп айта албайм, эми баары бир алар ушул нерсе таасир берет да. Анда көчөдөн алар учураша баштайт жазуучулар менен. Анан бирөө айтат: эмне жазуучу? Ай, буну жазганда окуп көрөйүнчү дейт. Түшүнөсүзбү? Ушундай система түзгөндө демек кыргыз тили бир топ алдыга жылмак. Албетте жылат. Албетте жылат. А биз деген жөн эле мисалы мына бул киши айтып өттү, мен кичине өзүм сын пикиримди айтып калсам, ушул мына китеп чыгарып атабыз. 18 миллион алып. Биринчиден ас берип тур. Бул маселени көтөрөм мен жогорку кеңеште. Анан китеп чыгарып атабыз. Жок, ал андай чечилет. Андан көрөк ошолорго жарымысына сиз элди чыныгы адамдарды жалдап туруп видео менен алдабай турган көчөнү кыдыртып туруп 5000 адамдан ким кыргыз тилине чыныгы салым кошту деп туруп опрос жүргүзүп туруп ошол 5 адамдын президенттин алдына тургандан 5 адамдын астына барып туруп президент ушу 5 адамга бериңиз сыйлыгыңызды. Эл айтып атат десеңиз эртең кыргыз тилине жардам бергендер көбөйүп чыгат. Ай, барктайт экен, сыйлайт экен дейт да. Түшүнүп атасызбы? Анткени сиздин кадырыңыз чоң. Комиссия улуттук тилге кылган кызматы үчүн деген бак айтып туруп президент тапшыра турган болсо, ал деген жананты 10 000 адамдан сурамжылап кылынган болсо, билесизби? Эл ошон үчүн иштеп берет. Урматтуу коноктор, эң жакшы сөз болуп атат да, биздин убактыбыз эми аягына чыгып атат. Мен сиздерден суранып кетем да. Жок, мен сүйлөбөй калам. Жок, азыр сөз берем. Баягы атуулдук жан дүйнө менен улутубузга, тилибизге күйүш үчүн сиздер ар бириңиздер эмне иш кылдыңыздар? Жеке айтыңыздарчы. Садык мына. Мен кыргызга тилиме ушунчалык эмгек кылдым, мондай иш кылдым деп Мына мактана аласыздарбы? Садык эмгек кылды. Жок, эмгек баарлыгы кылган үчүн Айтыштарым тиги манасчыларды алып чыгып андай мындай деп тиги. Мен маселен колман келген ошо кыргыз тилинин маселелери боюнча аны муну бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт деп жазып келатам, болгон эле ошол. Анан кийин мен айтайын дегеним мындай. Бу тилдин маселеси, бул өтө чоң маселе. Анан жалаң мына совет мезгилинде кайра айтышка туура келип атат. Совет мезгилинде гонорар төлөйт. Ала тоо журналыныкы канча эле? Гезиттерге канча төлөчүлай? Мен студент кезде бир 6 баракты ушундай бир сын макала жазып ала тоого чыкты эле, уже 600 сом алып. 600 рубль, 600 рубль деген ал. $700 да азыркы айтканда. Миллионер сыяктуу сезилип каласың. Азыр 6 тыйын бербейт.
китебин кырылышып кезекке турушчу СКга чейин арызданып барып мунунуку эмнеге чыга берет, эми меники эмнеге чыкпайт деп. Анан ошол кезде биз сындачыбыз. Булар таланттуу, булар мына халтуршиктер деген андай халтуршиктер деп. Бара бер, халтура адабият болгон жерде, маданият болгон жерде халтура да болот. Ошондой деп сындачыбыз. Анан кийин мен оюм бүтүп коет. Мен бүгүн ошол халтуршиктерге рахмат айткым келет. Азыркы күндөгү халтуршиктерге. Себеби китебин өтпөйт, эл окубайт, андай мындай билип туруп жазып атат тырбалаңдап. Анан ошолор аркылуу жаманбы жакшыбы сөздөр кирип, окуп сөздүн дагы тилдин чөйрөсү жаманбы жакшыбы кеңейип атат. Ошолор сактап атат. Анан илгери ошо сындап жүргөн халтуршиктерге бүгүн мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кыргыздын жагабы жакпайбы жазып атат. Бир тыйын албайт. Ошолор үчүн рахмат деш керек. Азаттыкта чейрек кылымдан ашык иштедим. Канча кыргыз лексикасын байытууга салым коштум. Жаңы түшүнүктөрдү, жаңы маалыматтарды киргиздим. Анда айтып кетпесиңби? Агай ошол. Мен эми иш кылдыңыз. Мен эми кандай күнөөңүз бар? Адабият оочу мугалиммин. Анан эми бир 200дөн ашык эмгек жаздым. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө мектепте колдонулат Кыргыз Сорос фондусу жарыялаган конкурстун негизинде 6-класстын окуу куралын жазган Элмугалым Сманбай экөөбүз. Мына бүгүнкү чейин колдонулат. Кыргыз адабият окуу куралы 11-класстын окуу куралын жазганбыз. Кеңешбек Асаналиев, Качкынбай Артыкбаев, Байгазиевтер болуп. Бүгүнкү чейин колдонуп кетет. 30дан ашып кетти. Мындан тышкары жогорку жайлар үчүн бир 200дөн ашык эмгек жаздым. Андан тышкары монографиялар чыгардым, окуу куралдарын чыгардым. Анан кыргыз тилин жана адабиятын окутуу боюнча 7 илимдин докторун даярдадым. 30га жакын илимдин кандидатын чыгардым. Бул сиздин эмгегиңиз. Мен өзүм жеке эмгегим. Эми күнөөңүздү издеп көрүңчү. Эми өнүкпөшүнө. Тилдин өнүкпөшүнөбү? Күнөө кандай күнөө? Мен эми ат катар күнөөңүз барбы? Мен андай өзүмө күнөө деле таба албайм, бирок мен замандаштарым чакырар элем. Ушу тил маселесинин үстүндө талбай иштейли. Мекенчилигибизди көрсөтөлү. Бул улуттун тагдыры жөнүндөгү маселе. Жырбай. Сиз тилдин өнүгүшүнө эмне кылдыңыз? Анан кийин өнүкпөгүнүшүнө кандай күнөөңүз бар? Юра деген чоң кызмат кылды да. Кыргыздан Айтса айтайын, анан була дагы жаман көрүшөт. 2006 жылдан бери, баягы 2000 жылы баштадым. Досмүсөн негизинин базасында Ырдайли кыргыз ырлары түзүлдү. Менчик да. Аппаратура, аспаптар бүт меники менчик. 2003 жылдан бери былтыркыга чейин мен маянамды алган жокмун. Мисалы, мага айлык берилген жок. Эмнеге? Мемес ушул жерде талкуулаган эмне кереги бар? Жана гезит «Вечерний Бишкек» жазып чыкты го, 2 барака. Кыргыз Республиканын эл артисти негизи бомж экен да депчи. Мен былтырдан бери, майдан бери зарплат ала баштадым. Быйыл 20 жылдан бери биринчи жолу отпускага чыктым. Ушуга топтогонго чейин аракет кылып атам. Чын айтканда кээде азыркыдай учурда баарын таштагым келет экен да. Мен айтып бүтөйүн, болбосо сүйлөбөйм. Айтады. Анан ойдун баарын сындырып салат экенсиз, же сөз бербейсиңер, эмне кереги бар? Мына азыр да кетирдим. Мен сизге айтып атканым, ушул жасаган эмгегиңиз үчүн эл артистин алдыңыз го деп ойлоп атам да. Наам тууралуу айтайын. Мага 2000 жылы биринчи жолу театрда, операда өткөргөндө ушундай деңгээлде өтпөй айтпадым белем. Муну эми көрсөтпөй эле кесип салсаңар болот да. Казат Акматов чуркап келип, «Юра, мен сага заслуга алып берем». Мен ойлондум, 4 жолу представление кетти, Досмүсөн 10, 15, 20, 25 жылдыгына өзүмө сөз бергем да. Мен экинчи сурабайм. Анан ойлодум, кайрага Казат байке, ма кереги жок. Султан Каримовго алып берип койгулачы депчи. Ал кишинин кыйындыгы менден бир эме сурабай, мага да. И Султанга да алып берди. 2009 жылы мага комиссиянын төрагасы келди, Ташкожо Мамудович. Президент айтты, болуп көрбөгөндөгүдөй концерт болду. Кое аласыңбы? Кое алам. Менде бир нерсе бар десем, мен акча ал деди, акчанын жарымына коюп берем деди.
Мен үстүмдө эч ким болбосун. Ошондой кылды. Ошол концертти койгондон кийин эле бир жумадан кийин мага телефон чалуу болду. Аппарат президенттен чалып атабыз. Уруксат этип коюңуз, куттуктап коелу. Куттуктай бериңиз деп. Азыр эле мен культурасы жок президенттин өзүнүн жарлыгы менен Кыргыз Республика эл артисти болдуңуз. Мен сураган жокмун. Бул тууралуу. Ал эми жанагы эмне кылдым дегеничи. Эми айтып атпайм, кээде ушунчалык азыркы учурдагыдай да баарын таштаган келип калганда, мисалы мен келдим, аягым дүкөнгө кирип кетти. Бир дүкөн чуркап чыкты. Колуңузду кармап коеюнчу. Сизде бак мамлекеттик каржылоого коюш керек. Сизге баланча түкүнчө көп айтат да. Ошондой элдер жолугуп күч кубат дем берет экен. Анан мен өзүмө эме коет экен, мен буга муну таштабашым керек. Таштабашым керек. Мен ушуну менен иштеп атам, айтып атам, мына мен кылдымбы, кылган жокмунбу? Алыскы ошо 18 жылдан бери мен санадым. Алыскы чет өлкөдөн 24 мамлекет катышты. Ошол эле Америка, Франция, Англия, Нова Зеландия, Нигерия, Кытай, Япония, Туркия, Африкадан толтура 24 мамлекет. Андан ичинен кыйындары чыкты. Албетте өз жерине барганда кыргызча ырдайт да. Ошо кыргыз бар экен деп айтат да. Мисалы индустар укмуштукты. Япондор, мен ушундай бир изилдедим, япондор комузга жакын экен. Кандайдыр бир, билбейм, комузга абдан жакын экен. Байраматлык Чолпон Бекбазарбаев айткандагыдай, ушу Япон менен кыргыздын алыскы туугандар. Алыскы туугандар. Улайынын тагы бар да, деп. Анан ушул кылганым аракет кылып атам. 6-7 жыл болду, кат киргизип атам. Мен ушул эле ырдайлы кыргыз ырларым менен токтобой театр ачайын деп атам. Арулуктар кыргызча спектакль койсун. Спектакль койсун. Анткени мен кайсы жерде болбойм, Ошто болом, кайда болбойм, эл келип мен менен сүрөткө түшүп атат. Эл келип биз күтүп атабыз, эмне чыкпай калды деп атат. Элге жагып атат да бул нерсе. Биз күтүп көрүп атабыз дейт. Колдоо жок. Жүрөк экенин колдоо аларлык кандай дейсиз? Колдош керекпи жокпу? Колдош керек о. Мен эмес. Бул сиздин эмгегиңиз, ооба. Кыргыз тилде. Ооба. Эми күнөөңүздү издеңиз, сизде күнөө барбы ушу тилди өнүктүрбөгөнгө? Мен күнөөм бар, адам күнөөсүз болбойт да. Кээде ушундай азыркы эле айткандай чарчаганда таштайм дегеним, анан кайра өзүмдү сөгөм да. Эми ушунча иштеп туруп таштамак белең депчи. Мен сунушум бар. Андай бир сунуш бар. Буга да бир тажрыйбадан алынган далил да. Кыргыз тил мейли кайсы жерде болобу, балакча, мектеп, университет берген, кыргыз тилден берген мугалимдерге буларга кандайдыр бир башкача мамиле кылып, буларды керек болсо аттестация өткөрүш керек. Мисалы бир келтирейин, көп айтпай. Машыгууга бардым бассейнге. Вход деп жазылып турган. Анан эртең менен 6-га келсем эле кириш деп жазылып калды. Кирип кеттим. Машыгып бир сааттан кийин чыгып баратсам, чыгыш деп турат. Арданып бастым кайра тигинде. Кыргыз эле орусча сүйлөгөн Марина дедим. Муну не туура эмес жаздым. Туура? Ой, туура эмес десем. Кайсы университет айтпай эле коеюн, бир университеттин зав кафедрасы келип жазып кеттир дейт. Мен айттым, кириш деген бул прибыль, чыгыш деген восток. Көрүп атпайсыңар? Чыгыш деген чыгыш. Жок, анысы эми тиги кеп мында да. Бул кыргыз тил бере турган мугалимдер кайсы жерде болбосун. Булар туаса мугалим болуш керек да, кандайдыр бир. Булардын бир жакшы бериш керек да. Бул өзү негизи бая кыргыз тилге аяр маселе болуп, мамиле болуп. Жүрөбек аябай туура айтып атат. Көчөлөрдө турат го, улица Московская көчөсү деп койгондор бар мисалы. Орустарга эле жабыша бербей, азыр карагылачы бүт англисче жазып. Англисче. Жок, эми маселе. Чоң маселе, мына кечесилерди эле министрдин бирөөсү сүйлөп атат. Бөкөнбаева көчөсү. Бөкөнбаева көчөсү. Муниципалитеттенби? Ушундай кылып атабыз. Түкүнчө Токтогуланы түкүнчө, ама кыпкыргыз экен.
Эми муну өзүнчө Бул өзү сөз керек да, көрүнүк жана Бул котормон. өзүнчө сөз болот. Терим маселеси аягы. Бул ооба түгөнбөгөн нерсе. Садага сизге жанакы эле суроо. Эмне пайда келтирдиңиз, анан кандай күнөөңүз бар тил маселесине кыргыз тилинде? Жеке өзүңүздүн. Менин жумуштарым негизи тил боюнча дагы, анан башка Кыргызстандын аброю боюнча дагы камтылган жумуштар бар да. Ошонун ичинен тилге анык пайда келгени бул айтыш болсо керек го, анык пайда. Себеп дегенде биз жанагы айтып атпайсызбы, биз дайыма бир жазалоочу ыкмаларды колдонбой, кызыктыруучу ыкмаларды. Мен азыр сүйлөм, айтышка кээде орус тилдүү кыргыздарыбызда барып, ой бул жакшы турбайбы дегендерди мен көп угуп жүрөм да. Бул демек кызыктыруучу формасы, тилге кызыгып, алар өздөрү эч кимди камчы менен айдап барбай, өздөрү суктанып, өздөрүнүн ыктыяры менен барып, ошо кыргыз тилин көтөрүп аткандарыбыз го дейм, айтышко дейм ойлонуп көрөм. Кинематографияны айтса болот, ичинде Курманжан атканы айтса болот, бирок негизгиси ушул айтыш. Бул сиздин баягы салым кошконуңуз. Тилге дей турган болсо, мен өзүм ойлойм, бирок албетте эми алдыда оюбуз бар. Дагы көптөгөн. Жеке атуулгаттары атаңдын көрү мен ушуну жасабадым деп мындай. Мен күнөөлүү сезип жүргөнүм, мен парламентте биз байыркы кыргыз жазуулары жөнүндө мыйзамды кабыл албай келебиз да. Байыркы кыргыз жазуу жөнүндө мыйзам кабыл алынса, ушуну айтып мен мүмкүн жакшыраак иштей албай жатамбы? Себеп дегенде көрүнбөгөн тоскоолдуктар бар. Билинбеген тоскоолдуктар бар. Кадимкидей тоскоолдук бар бул мыйзамга. Бирок биз эми бул менин оюмча байыркы кыргыз жазуулары бул кыргыз эли үчүн манастан кем эмес баасы. Нерсе да, эгер биз кабыл алсакчы, ошонучу байыркы кыргыз жазуулары деп эмне үчүн биз Орхон Енисей деп аташыбыз керек, же башка деп аташыбыз керек? Түркелі түрк жазууларды эле кабыл алып койду аны. Уйгурлар да айтып атышат бул биздин жазуулар деп. Эми өзүбүздүн мамлекетибизде Кыргызстанда анын үстүнө бул жөнүндө байыркы кыргыз жазуулар жөнүндө кыргыз эмес тарыхчылар, Беништам, Абрамзон, Кляш Торный деги койчу баары эмгектеринде атап өткөн кыргыздын өзүнүн жазуулары болгон дегенде биз тилекке каршы саясий коркоктугубуздан кабыл албай келатабыз. Көргөзбөйм мына Малов. Ошо жана Орхон Енисейлерди которгон да мына транскрипциясынан которгон. Ошол жазып атат өзүнүн несине. Ушу кыргыздарга келбей мына силердики десем, баары тетир карады дейт. Көрдүңбү? Мен мындай ачык айтканда өзүнүн маданиятын саткан адамдарды, интеллигенцияны көргөн эмесмин деп. Маловдун китебинде жүрөт. Мен кечирим сурайын баарыңардан. Мен жана кичине эмоцияга алдырып, баягы эмне мен эмес, баягы мен долбоорумда мен 1 минут айтып коеюнчу, баягы эмне мисал келтирип. 2006 жылы спорт ордосуна мисалы эме фестиваль өткөргөнбүз. Ошондо гран-прини япондор алышты, 13 кыз Ибрайтмановдун күрөшүн ойногон. Ошондон улам эле 1-2 жумадан кийин бир жерде тааныш айым жолугуп атат. Эми учурашабыз адамдарды. Кучактап эле кирди. Эмне болду десем, рахмат, эмне болду? Менин күйөөм дейт. Биринчиден КТРКны көрчү эмес. Кыргызча сүйлөчү эмес да. Түшүнүктүү. Анан бир күнү эле өзү башкача келди да. Эмне болдуң десем, кол шилтеп эле. Эмне болду десем. Ай, достор менен азыр спорт сарайга кирдик. Аякта Бабков ырдайлы кыргыз ырларын өткөрүп атат. Анан цыгандар кыргызча ырдап атат. Цыгандар кыргызча ырдап атат деди да. Ошондон кийин мына канча бир өттү. Бул мекенчил болуп калды кыргыз тилде. Мисалы, ушундай да. Ансез бойгоп атасыз. Ансез ойгонуп атат. Бул эң мындай, кандай десем, сылык мамиле да баягы тилге. Эми арданып кетесиң да, тиякта Куба чыгып кыргызча ырдап атса. Урматтуу телегөрүүчүлөр,
Ушуну менен 5 каналда 5 программасы аягына чыкты. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков, мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назар Кулишекеев, журналист Эсенбай Нурушев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Шернияз болду. Эмкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.